Жогоруда берилген теңдеменин тамыры канчага барабар? Бул жерде белгиси сан k. K канчага барабар экендигин аныктоо керек. Ал үчүн биз бул теңдеменин эки жагын тең 4k кемитүү 3кө көбөйтүп алсак болот. Анда сол жакты дагы көбөйтүп алабыз. 4k кемитүү 3. Анда бул жердеги 4k кемитүү 3тү кыскартып алсак болот. Бул менен бул сандар кыскарып кетет. Ал эми бизде калды 4k кемитүү 3 көбөйтүү 2 барабар 11. Себеби бул жерде 1 калды. 11ди 1ге бөлсө 11. Анда теңдемени аткарууну улантабыз. Ал үчүн кашаны ачып алабыз. Кашаны ачуу үчүн 2ни кашанын ичиндеги ар бир санга көбөйтүп чыгабыз. 2ни 4kга көбөйтсө 8kга барабар. Ал эми минус 3тү 2ге көбөйтсө ал минус 6га барабар. Барабар 11. Бул жерде минус 6ны биз жок кылып алуубуз керек. Ал үчүн биз барабардыктын оң жагына дагы 6ны кошуп алабыз, сол жагына дагы 6ны кошуп алабыз. Анда бизде калды 8k, бул жер 0го барабар, барабар 11ге 6ны кошсо 17. Ал эми k'ны эсептөө үчүн барабардыктын эки жагын тең 8ге бөлүп алабыз. 8ге бөлүп алабыз. Анда бул жердеги 8дер кыскарып кетет, алар 1ге барабар. Ал эми 17 бөлүү 8 боюнча калды. Демек k барабар 8ден 17ге. Анда туура жоопту карайбыз. Бул жерде k 8ден 17ге барабар.